Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиеванын «Сөздүн баары ичинде» китебинин бет ачары өттү. Бүгін мамлекет тил маданият институтунда белгилүү кыргыз акын кыздардын бири, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиеванын «Сөздүн баары ичинде» аттуу китебинин бет ачары болуп жатат. Бул бет ачарга белгилүү акындар, жазуучулар, журналисттер, адабият таануучу окумуштуулар жана деги эле поэзияга, чыгармачылыкка кызыккан окурмандар келип катышып жатышат. Анан китепте бул китеп өзү кыргыз поэзиясынын кечээги, бүгүнкү маселелерине, ошондой эле эгемендүүлүк алган жылдардан баштап бүгүнкү күнгө чейинки акын жазуучулардын чыгармачылыгына адабий портреттер, ошолордун бир олуттуу маселелерин чагылдырган илимий макалалары, адабият таануу багытындагы эмгектери, маектешүүлөрү кирген экен. Бул китепте абдан бир орчундуу ойлор дагы көп. Мисалы үчүн мына бул кыргыздын элдик кошоктору тууралуу айтканда, ушул кошоктордун илгертен ушунчалык көркөм. Мисалы үчүн бир эки сабы ага байланышкан бир символикалык нерсени камтып, андан кийин тиешелүү кишиге сөз өткөндүгүн белгилеп айтат да. Мисалы үчүн ошол кармамалуу камчыңды карат басып сындырды. Бул кишиге тиешелүү, бирок ким жөнүндө сөз экени белгисиз. Ушунун өзүнөн тигил киши ат минип жүргөн жоокер, же болбосо ат үстүндө жүргөн жетекчи экендиги болголонот. Андан кийин тиги кишини баягы асыл касиеттери кошокто ырдалат деп айтып атат. Бул китеби окурмандарга ушунчалык керектүү китеп, адабиятчыларга да абдан керектүү китеп. 500 нуска менен чыккан экен. Бул менимче дагы басылат деген терең ишенимим бар. Аида бүгүнкү күндө өзүнүн баягы илимдин доктору катары, жогорку окуу жайда профессор катары өзүнүн бир эң мыкты татыктуу отчетун бере алгандыгын ушул китеп көрсөтүп турат. Бүгүн биздин адабий турмушубузда, улуттук маданиятыбызда бир өзгөчө окуя деп айткым келет. Анткени биздин көрүнүктүү акыныбыз, окумуштуубуз, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиева «Сөздүн баары ичинде» деген абдан фундаменталдуу эмгегинин бет ачарын өткөрүп атабыз. Бул эмгек чын айтканда биздин улуттук адабиятыбыздагы өзгөчө кубанычтуу эмгек деп айткым келет. Анткени биздин бир топ көрүнүктүү акын жазуучуларыбыздын илимий портреттери жазылган экен. Анын ичинде биздин адабиятыбыздын бетибизге кармай турган чыгаандарынын, ушу адабияттагы табылгаларына илимий середе туруп, жакшы саресеп салып, абдан бир терең изилдеген портреттер, чыгармачылык портреттер, изилдөөлөр жана ошол менен бирге көрүнүктүү илимий макалалар бул китептин ичине кирген экен. Мен барактап отуруп абдан кубандым. Ушул биздин поэзияда кандай жолду басып өттүк, бүгүнкү күндөгү адабиятыбыз кандай абалда турат, ошого окумуштуу катарында өзүнүн баасын бериптир. Ошонун ичинде мага өзгөчө таасирленгени ошол Казакстандын Эгемен Казакстан газетасына Аида Эгембердиева ушул бүгүнкү күндөгү улуттук адабияттагы процесс жөнүндө бир өзүнүн абдан бир жакшы маегин берген экен. Ушул нерсе мени да абдан көп ойлонтчу. Бүгүнкү күндө ушу Айтматов чыккан кыргыз адабиятынын абалы кандай деңгээлде деген суроого Аида Эгембердиева окумуштуу катарында абдан бир туура баасын берген экен. Чыгармачылыкка мектепте окуп жүргөндө киришти да. Ушу 6-7 класс болсо керек. Мен ал кезде партиянын психолог клубунда иштечү элем. Кечинде үйгө келсем, столдун үстүндө 2-3 ыр туруп калыптыр. Ал ага чейин мага көрсөткөн жок эле. Карап көрсөм, ырлар жакшы экен. Анан бир-эки жерине колумду тийгизип коюп койдум. 2-3 күн өткөндөн кийин жумуштан келсем, дагы ырлар туруп калыптыр. Аны дагы ошондой карап туруп кайра ордуна коюп койдум. Ошону менен анын жазган ырларын кичинеден карай баштадым да. Бирок бара-бара ал ырларын көп көрсөтпөй калды.
Себеби китепти көп окучу, өзү көп нерсеге көзү жетип, мындай жетиле баштады көрүнөт. Андан кийин бир аз убакыттан кийин биз Бишкек шаарына которулуп келдик, көчүп келдик. Ал студент болуп калды, ада үйдүнө аралашты. Анан ошол кезде бир орунда жазып атпайбы? Атамдан чоң акын жоктой көрүнгөн деп. Себеби мурда эң эле чоң акын атам деп ойлогон болуш керек. Кийин бияка келип Асан Жакшылыковго окшогон, Меңдик Мамазайыровго окшогон, Сагын Акматбековго окшогон, Кожогелди Ултуэгинге, Тынчтыкбек Нурманбетовго окшогон дагы чоң акындарды көргөндөн кийин анан жазып атпайбы? Атамдан чоң акын жоктой көрүнгөн депчи. Көрсө башка да акындар бар турбайбы? Ошондон кийин алар менен аралашып, чыгармачылык байланышта болгон ушундай жыйынтыкка келген да. Сенин жүрөгүңдө аябай эр жигит сыяктуу ойлор жатат мына немелериңдечи, жазган тиги изилдөөлөрүңдө. Ал эми поэзияда бул өзү ушунчалык назик кыз затындагы акын катары тааныдым да бул кызды. Мен дайым эле китептерин окуп эле жүрөм, жолукканда берип калат, болбосо сатып алып, мен кызыгып окугандардын бири да. Бул акын катары мындай орусча айтканда ана состоялась акын катары да. Иш-чарага кыргыз эл акындары, эл жазуучулары, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, академиктер, адабиятчылар жана Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук окуучулар курамы жана студенттери катышты. Сөздүн баары ичинде китебинин бет ачары Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунун кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы тарабынан уюштурулду.